Куурчак театрынын спектакльдери балдарга айнына чөйрөдөгү кооз жаратылыш, жашоо тиричилик жөнүндө кызыктуу, аң сезимдерине жеткиликтүү болгон түшүнүктөрдү берет. Алар балдарга тарбия, билим алууларына чоң таасир тийгизишет. Бүгүнкү сюжетибизде да дал ушул Куурчак театрындагы бир каарман тууралуу кеп кылабыз. Эми өрүшүмө жылкы толбоду. Охо, жут окшобойбу? Бала дегендин арбына. Эшен Боронбаев 25 жылдык өмүрүн Куурчак театрына арнаган. Ал алгач 1991 жылы театрдын ачылышында Чыңгыз Айтматовдун Ак кеме повестинин негизинде жазылган Омуралиевдин Бугене көрүнүшүндө Сейдахматтын ролун аткаруу менен чыгармачылыкка киришкен. Ушунча жыл аралыгында бир топ такшалып, чыгармачылык далай жолду көрдү. Куурчак театрда жаратуучу образы биринчи кезекте көкүрөгүндө бышып, анан колу аркылуу куурчакка жан киргизип, андан кишинин образын бере алса гана көрүүчүгө жетет деген агай кесибин өзү тандаган. Адам баласы өзүнүн бир мындай кызыккан кесиби болот да. Мектепти бүтүп баратканда, мен ошол мектепте окуп жүргөндө эле өзүм ушул театрга бир артист болсом, келечекте ушу элдин алдында чыгып ойносом, роль ойносом деп кызыкчу элем. Анан ушул мектептеги бир кружокторго катышып, кызыктуу окуяларды ойноп берип балдарга ошондой немен бар эле. Анан барып анан ошо кызыгуу менен театрдын актёру, артисти болуп калдым. Гүлбайра айым Куурчак театр актрисасы. Ал каарманыбыз менен алгач бир тайпада окуса, эми мынтип 25 жылдан бери бир театрда эмгектенип келишет. Студент кезинен эле Эшен аябай тырышчаак болчу. Өзүнүн талбаган эмгеги, кесибине болгон кызыгуусу аны театрдын көркөм жетекчиси деңгээлине көтөрдү дейт. Эшен мырзанын жетекчилигинде коюлган ар бир жомок балдарга жагып, жогору бааланат. Боронбаев Эшен Кулдун койгон спектакльдери биз бардыгыбызга артистибиз ойноп атканыбызда деле өзүбүзгө жагып, мисалы мен алыс кетпейин, ушу темадан жакында эле ушул Сүтак Гүлесал Алиеванын Сүтак спектаклini бүт жаштарга тартуулап, мектеп окуучуларына тартуулап келдик. Тарбиялык мааниси дагы чоң. Тулпардын жерди чапчышы жол басып тартасак кызы. Үндү ар түрдүү чокуу бултуп, жез кемпир жаныбарлардын жана кишинин образын берип роль аткаруу чоң чеберчиликти талап кылат. Ар бир сүйлөгөн сөзү ички сезимди туюндуруп, элестүү, так таамай сүйлөө Куурчак театр артисттеринин негизги куралы. Жаңы спектакльге роль берүүдө жамаат актёрдун жөндөмдүүлүгүнө, кулк мүнөзүнө карап бөлүштүрүшөт. Анткени образды дал өзүндө жаратуу үчүн жан дүйнөсүнө дал келиши керектигин айтышат. Көбүрөөк каармандар баягы шайырыраак каармандарды жакшы көрчү элем мурда. Ушул шайыр шатман күлүп мындай ойногондордо, андан сырткары баягы образды жаратууда бир калыптуу образдар да болот да, театрдын немесинде, жомоктун арасында, ушул чыгарманын арасында. Ошондой ролдорду жактырчумун. Ал эми азыр бара-бара кандай роль болбосун, ошону немесин чыгарууга аракет кылып келебиз да. Эшен Боронбаевдин театрга жасаган ак эмгеги бааланып, бир нече сыйлыктарга жетишкен. 2008 жылы Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти наамы берилген. Эмгегинин үзүрүн көрүп, ушул деңгээлге жеткенине ыраазы. Азыркы учурда кичинекей балдар жаңы технологияларга кызыгып, Куурчакты унутуп деле калышты. Бул албетте жаш муунду тарбиялоодо коркунуч жаратат. Өзүбүздүн улуттук наркыбызды сактап калууга Куурчак театрынын ролу чоң. Андыктан эски кыргыз жомокторун жаңыча көрүнүш менен кайра сахнага алып чыксак деп пландаштырып жатабыз дейт каарманыбыз. Изденүүнүн изги жолунда жүргөн агайга ийгилик каалайбыз. Толкунай Жунус кызы, Толкунбек Асылбек уулу, Ару таң көрсөтүүсү.